Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия Улуттук илимдер академиясынын тил илими институту менен биргеликте кыргыз тилинин жазуу эрежелери, учурдагы абалы жана өркүндөтүү маселелери аттуу илимий практикалык конференция болуп, ага илимий мекемелердин, мамлекеттик органдардын, жогорку окуу жайлардын, жалпы жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Буга чейин тиешелүү адистерден турган атайын жумушчу топ тарабынан кыргыз тилинин жазуу эрежелери талкууланып, долбоор талкууга коюлду. Ошол алфавитке жараша орфография түзүлөт. Ушул ээге байланыштуу 6 эреже бар. 6 эреже бар. Ээге байланыштуу. Ээ деген бул өзү текирээ деп коет орустар. Адегенде мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев бүгүнкү күндө эмне үчүн кыргыз тилинин жазуу эрежелери көтөрүлүп жатканын кенен баяндап, тиешелүү адистерге сөз берип, алар буга чейин колдонуп келе жаткан 36 тамганын ордуна 28 тамганы калтырып, ал эми чет тилдеринен киргенде ц, ш жумшартуу белгисин, ажыратуу белгисин, ё, ю, я тамгаларын алып салынганын, алар чет тилдеринен келген сөздөрдө гана колдонулат деген тыянактарын билдиришти. Биздин орфография 86 жылдан бери ушуну оңдойлуу деп эле келатабыз. Мен ал дегенде жаш кезимде, жаш окумуштуу катары айрым маселелерин түшүнчүмүн, айрымдарын түшүнчү эмесмин. Анан кийин улам тиш каккандан кийин баардык маселени көргөндөн кийин түшүнүп, оңдош керек экен, агайлардын айтып жүргөн, элдин айтканы туура экен деген ойго келдик. Эми жазуу эрежелерин оңдоордон мурда анткени адамдын сабаттуулугу жазуусуна байланыштуу айтылат да. Сүйлөгөндө билинбейт, ал бага кете берет. Жазуусун көрүп, катасы көрсөң жиниң келет. Элементарный сөздөрдү жаза албайт деп, катасы жок болсо кубанасың, азамат экен деп. Анан ушун үчүн орфография сөз түрдө керек. Орфография мыкты болуш үчүн алфавит мыкты болуш керек. Анткени жана айтпадымбы, бир эле ээни алалы, ээге эле 6-7 эреже бар, туура эмес. Бир кайтырган. Ошондуктан биринчи маселе жазуу системасында алфавит оңдош керек. Экинчи маселе ошол жакшы түзүлгөн алфавитке жараша жакшы орфографиялык эрежелерди иштеп чыгыш керек. Азыр бул жерде отургандардын угуп атам, айрымдары кириллицада эле тура берсек, буларды ошоюнча эле калсак, көнбөдүк беле дейт. Да, көнгөнбүз. Мен да көнгөм мындай жазганга. Бирок биз өзүнчө анда биз советтер союзунда эле жүрө берсек болбойт беле. Көнбөдүк бул шаякта эле. Бүгүн эгемен мамлекет болуп турганда эң бир эгемендиктин биринчи белгиси тили. Тили өзүнүн законуна, өзүнүн мыйзамына тең өнүгүш керек. Мына ушул багытта ушул иштер көтөрүлүп атат. Буга чейин 7-8 жолу ушуну орфография оңдойбуз деп аракет кылышты. Бирок дагы айтам, бага көнүп калган, үйрөнгөн адат калабы деп көнүп калган нерсеге мурунку муудун өкүлдөрү карама-каршы туруп алышып, болбой, ушу менен көп чечилбей келген. Мен эми жашымды эле өйдөлөп калган кишимин, ушу акыркы аракетим болсун деген ой менен ушуну жасап атабыз. Муну үчүн 1 жылдан бери аябай иштедик. Баардыгын тартышка, каршы болгондорго түшүндүрүүгө туура келди. Эжелеп отуруп албай, мындай калачы байкелер, мага кереги жок, тилге кереги жок мунун. Силер үчүн керек сабаттуу болушуңар үчүн деп атып. Академик айткан мындай эрежелердин бири кыргыз алфавитиндеги тамгасынын алынып салынышы тууралуу көпчүлүк арасында абдан кызуу талкуу жаратты. Бул маселе боюнча катардагы жарандардан тартып илимпоздор арасында да кайчы пикирлер айтылды. Алардын бир нечесине көңүл буралы. Долбоордун 3 параграфында алфавиттеги ачык жана жоттошкон тамгалар бир эле фонема, ошондуктан төл сөздөр тамгасы менен гана жазылат деп берилет. Бул сүйлөмдүн таптакыр мааниси туура эмес экендигин биз бир аз мурда айткан жобобуз менен тастыктадык. Азыр кыргыздар кирилл алфавитин колдонуп жаткандыктан, ар кайсыдан болсо дагы ошол алфавиттин өзгөчөлүктөрүн колдонууга милдеттүү. Экинчиден, ачык менен жоттошкон экөөнүн таптакыр эки башка тыбыш экендигин катарда кыргыздын кулагы да ажырымдайт. Ошондой эле бул айырма осциллографтын жардамы менен дагы фиксацияланып, аудиограммалардан ачык көрүнөт. Бул жерден көрүп турасыздар. Кайсы бир графикалык белгилердин системасын, башкача айтканда алфавиттин колдонуу, ошол алфавиттеги тамгалардын өзгөчөлүктөрүн кабыл алуу дегендикке жатат. 38-жылы Касым Тыныстанов атылып кетпегенде, 1940-жылда кабыл алынган алфавит алдаганча тагыраак болмок дагы, биздин бүгүнкү сабаттуулукка карай жолубуз дагы мүмкүн жеңилирээк болмок. Буга улуу окумуштуунун көптөгөн эмгектери далил. Ал эми 1940-жылы сунушталган кыргыз алфавитинин биринчи вариантында
үндүү үнсүз тыгыштардын жумшак каткалаң варианттары бар болгонун, йоттошкон тамгалар башкача каралганын, ал бирок ал вариантты илимпоздор эмес, жазуучулар, коомдук ишмерлер жактырбай койгонун билебиз. Анан ал алфавитти казак окумуштуусу Сарсен Амажолов колдонуп, 42 тамгадан турган алфавитти түзгөн. Демек, биздин сабаттуулукка карай жолубузду бир экеле адам бууп койгонун мойнубузга алышыбыз зарыл. Алфавит иретке келген күні ғана жазу ережелері тақтала түшеді, даналана түшеді. Бұл еске алын түшеді мәселе. Мен үшін қолдаймын. Анда сыртқары. Бұл жерде мысалы жаңа ережелер сұныш қылынып атат, мен көпшілігін қолдаймын. Мысалы жаңағы тамғасына байланышты алалы, шыныменен қырғыз тіліндегі бір фонеманы екі тамғаменен беріп жүрөбүз. Бұл балдардың башына айлантып атат. Ене жалпысынан қырғыз тілін сақтап қалу үшін тіл мәселесі күннен құрчып баратпай. Бұл өте жөнөкөлөштүрүлгөн, илимий негизге келтирилген ережелер деп эсептеймин. Тескери ээлердин баарын алып таштаптыр дагы, бардыгын беркинде ээ менен. Эне деген сөздү мурда биз тескери ээ менен, андан кийин аяктагысын оң ээ менен жазышыбыз белек. А жаңы эрежелер боюнча бүт бардыгы окшош ээ менен жазылып калыптыр. Бул ушул залда олтурган бир дагы адамга менимче жаккан жок. Баары караманча каршы чыгып жертеп келип атышат. Мен дагы караманча каршымын. Ошол боюнча эле мурдакы боюнча эле калтырыш керек деген ойдомун. Эгерде өзгөрө турган болсо, бунун эч кандай жаман жагы жок. Мисалы, эмне себептен? Мисалы, орус тилиндеги жыны биз жы деп окуп атабыз. Же жашылды жашыл деп окуп аткан жерибиз жок да. Бул тамга, бул белги. Ал белгиге кандай маани берсек, ошондой калыптанат. Мисалы, жазуу эрежесинде йоттошкон тамгалар алынып атат, кыргыз тилиндеги жазууда. Демек, yo, ю, янын белгилери бош калды. Деген тылыш жок, жазуу жок болду. Демек, бош калган тамгага биз жаңы маани берип, деген. Ошону баштан аяк жазып атабыз. Мисалы, керегени силер кереге деп окуган жерибиз жок да, дүйнөдөгү бардык тилдерди сыяктуу эле биз дагы бир эге өтүүбүз керек. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча долбоор менен таанышкан адистердин макул да, каршы да пикирлери арбын болду. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев бул алгачкы талкуу болгондуктан айтылган ар бир сунуш пикирлер эске алынарын баса белгиледи. Тарыхый жол болсо титулдарды алалы. Ушул жерде мен азыр макул эмесмин, азыр суроо берди. Мисалы, хан деп коелу да. Хан дегенди, баланча хан дегенде дейсиз, тирesi жок жазып атпайбызбы? Мисалы, Орман хан. Орман хан керени чапты деп жазалы. Ушунда хан деген сөз кимисине тиешелүү? Даана эреже жок. Жол болсо Алымбек Датка медетти жолуктурду деп коелу. Маселен, ошондо датка деген сөз кимисине тиешелүү? Анткени көтөң датка. Мында ушул ушундай жерлерде эрежелерди дагы иштеп чыгыш керек го деген ойлойм. Макул аңгесте латын тамгасы болчу деген сөздөр. Мага келип акыл үйрөтүшөт. Мусаев, момдой кылып койбойсуңарбы? Тигини тигин тиле койбойсуңарбы деп. Бул тил антиле кое турган маселе эмес да. Анан мен айтам, физиктерге барып айтпайсыңбы? Же математикага барып айтчы, 2 косо 4 эмес 5 болот деп айтпайсың. Айта албайсың аны. Тилге барыңар адисиңер. Тарыхка, тилге, анан серепчиликке бар адис. Ошонун кесепетинен бүгүн дагы эле болсо, коомчулук бир нерсеге быгышпай, бир нерсеге келбей, чайпалып турган учурубуз. Кандай болгондо да кыргыз тилинин жазуу эрежелери тууралуу долбоордун чейкелиги иш-чаранын катышуучулар тарабынан ачык айтылды. Эми коомчулукта айтылган сын пикирлерди, тилдин тарых таржымалын, буга чейинки илимпоздордун эмгегин эске алуу менен кыргыз тилинин жазуу эрежелерин кайрадан иштеп чыгуу талабы бар. Чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун дегендей, тил илимине эмгек сиңирген, аттуу баштуу, төбөсү көрүнгөн инсандар өздөрүнүн пикирлерин айтып, ойлорун ортого салып атышат. Жазуу эрежелери боюнча алдын ала кагаздар жалпы журтка таратылып берилген. Өзгөрүүлөр бар экен, өзгөрүлбөй калгандар бар экен. Мен дагы тилчи катары, акын катары, сөз менен иштеген инсан катары баштан аяк карап чыктым. Менин купулума толгон жерлери дагы бар экен, толбогон жерлери дагы бар экен. Караманча каршы чыга турган дагы жерлери бар экен. Эми муну калк айтса калп айтпайт дегендей, жалпы коомчулук кандай кабыл алат, ошол элдин пикирин сөз эске алыш керек. Бизде көбүнчө эле бийлиги барлар, кызматы барлар, креслодо отургандар
жалпы элдин пикири менен эсептешпей туруп, колу бутун бурап, күчкө салып, мажбурлап, ормон опуза менен чечимдерди кабыл алып койгон учурлар болот. Андай мезгилде анын азабын эл тартат. Ошондуктан жөнөкөй карапайым дыйкандан баштап президентке чейин алардын пикирин угуп, анан орток пикирге келип, жыйынтык чыгарса деген ойдомун. Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин долбоору расмий жарыялангандан тартып талаш тартыштарды жаратып, кызуу талкуулардын жүрүшү бул маселенин дагы ийине жеткирип иштөөнүн зарылдыгы бар экенин белгиледи.